Миңөрүк айылы чек арада жайгашкандыгына байланыштуу коомдук транспорттор бул айылга күнүнө бир эле жолу катташат. Район борборунан 20 чакырым аралыкта болгону менен калаага келген айыл тургундары эртеден кечке автоунаа күтүп күн өткөрүшөт. Мындан сырткары мектеп окуучулары кошуна Тажикстандын жарандарынын кысымчылыгына кабылган учурларда болот дешет айыл тургундары. Тажик чек арасына байланыштуу бизден бир эле маршрутка бир эле жол өтөт. Эртең менен кетсе Баткен областына караштуу кайра түштөн кийин кайра келет. Бул дагы биз үчүн чоң проблема. Мектепке келе жатканда тажик элдери окуучуларга ар кандай эмелерди жаман жоруктар менен тийишип коюшу болот. Бул дагы бизде үйдө отурган ата энелер үчүн өтө көйгөйлүү маселе. Айылда орто мектеп жоктугунан мектеп окуучулары 9-класска чейин гана билим ала алышат. Окуусун улантууну каалаган жаштар кошуна айылдардагы туугандарынын үйүндө жашап, ошол айылдагы мектепте окууга аргасыз болушат. Же болбосо 9-классты бүтүп кесиптик лицейлерде окуусун улантат. Биз ошо бул жерде азыр 9-класска чейин окуп үйрөнүп калдык. Ошол башка мектепке барсак, мындай көнгүчө ошол мектепти бүтүп калат экенбиз. Ал эми ошол башка университетке бар, бизге кедергисин тийгизет. Ошого ушул жерде эле мындай 10-класс ачылганда жакшы болмок эле. Ата энелер дагы балдарынын переходный возрастка келгенде алыска жөнөтүп койгондугу биз үчүн дагы, ата энелер үчүн дагы мындай өкүнүчтүү болуп атат да. Биз өзүбүздүн окуткан окуучуларыбызды жогорку окуу жайларына даярдаганыбызда жакшы деп ойлонмокмун. Бүгүнкү күндө биз 9-классты бүтүрүп эле балдар өздөрүнүн каалаган кесибине ээ болбой калгандыгы дагы өкүнүчтүү. Айылдагы толук орто мектебинин жоктугу окуучулардын билим алуусуна кедергисин тийгизсе, ата энелердин балдарын тарбия кылууга да жолтоо болууда. Ошол себептүү 700дөн ашуун калк жашаган бул айылга толук орто мектеп курулса жакшы болмок дешет жергиликтүү тургундар. Биздин мектеп дагы ушул типтүү мектеп болуп, чоңоюп 11 жылдык болсо бизге жакшы болот эле. Ошондуктан өкмөткө кайрылдык, Ариске кайрылдык. Биздин ал немелер проекттер жакшы неме болду, өтпөдү дагы. Мектеп салынбай ушинтип кыйналып кичине класстарда окуп атат балдар. 11 жылдык болгондо дагы жакшы болот эле да бизгечи. Айыл тургундарынын мындай суранычы эл аралык уюмдардын колдоосу менен гана ишке ашат экен. Ал эми мамлекет тарабынан мектеп курууга акча каражатынын жоктугу жакынкы күндөрү маселенин оң тарапка чечилүүсүнө шек жаратат. Эгерде ар бир уюм тарабынан колдоого алына турган болсо, бул кошумча бөлмөлөр пайда болот. А бул жана келечекте ошол айылда эгерде биз жетишерлик бөлмө, класстык бөлмө боло турган болсо, мына районо менен биргеликте бул мектепти толук орто мектепке айландырууга мүмкүнчүлүк болот да. Бирок азыркы күндө ошол финансы маселесине бардыгы эле келип калып атат. Миңөрүк айылына орто мектеп куруу боюнча жергиликтүү тургундардын эл аралык уюмдарга да кайрылуусу колдоо тапкан эмес. Учурда Баткен облусунун аймагында жалпы 235 билим берүүчү мекеме жайгашкан болсо, анын 13-ü 9-класска чейин гана билим берүүчү мектептер. Нургазы Жайнаков, Азатбек Курбанбеков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.